Assalamu алейкум, урматтуу Учкунбек каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Сиздерге мен темада тургандай эле чукул кабар, сиздерге өтө кайрылуу менен бүгүнкү маегибиз болмокчу. Кыргыз элин билесиздер, кайрымдуу, ар дайым бири-бирин боорукер болуп колдоп келген элбиз. Ушул видеону максималдуу түрдө группа контакттар менен бөлүшүп, лайктан басып, Наргиз эжекебизге жакшы комментарийлер жаза кетиңиздер. Наргиз эжекебиз буга чейин дагы YouTube каналдардан чыгып, мекендештерден жардам сурап жүргөн. Аман баласы 16 жашта, 16 жаштан бери жыныстык мүчөсү жок жашап келет. Азыркы кайрылган себеби буга чейин 2 жолу операция болуп, ошол сиздердин жардамыңыздар менен азыр мына жыныстык мүчө койгонго 3-чү операцияга даярданып турган кез экен. Наргиз эжекебиз бизди чакырып калды. Ошол 3-чү операцияны биротоло бүтүрүп, баламы ошо айыктырайын деген бир чоң үмүттө сиздерден бүгүн кайрылуу жасап турат. Толук маалыматты өзү берсин. Канча сумма акча кетет, кандай операция болот жакынкы түрдө, толук маалыматты өзү берсин. Саламатсызбы? Мекендештерге саламдашып айта бересиз. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Сиздерге Аллах разы болсун. Сиздердин жардамыңыздар менен сиздер мага көпүрө болуп, колдоо болуп, ушу баламды биринчи этабыда, экинчи этабыда Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Стомадан чыгып, мына операция болуп, Кудайга шүгүр, азыр жакшыбыз. Эми 3-чү этабыбыз аябай татаал, бул половой органды чогултуш, ошонусу калды да. Мочевой пузырыбыз вообще жок болчу, биздики жарык болчу. Азыркы учурда мочевой пузыр искусственный жасалып, кичине болсо да чувство болуп, уже зара толуп, мындай аябай сүйүнүп атабыз да, мындай элге ыраазычылык айтам. Ушу кимде ким мага колдоо кылып, жардам берип, балама кайдыгер карабай жардам бергениңиздер үчүн Аллахтан кайтсын, менден кайтпаса да чоң рахмат барыңыздарга. Азыркы учурда ушу катетер менен, катетерди улам 2 саат сайын алмаштырып, чувство бар, чогулуп атат. Муну катетерди алып чыкпай, мындай эмне кылып койсок, мочевой пузыр өспөй калат экен да, ошо өз үчүн 2 саат сайын чыгарып киргизип, мунусун одноразовый да, улам алмаштырып, чыгарып. Мурда биринчи этабынан кийин муну стома менен жүрчүбүз. Өзүң билесиң, көрүп кеткенсиң, Иса тартып кеткен буга чейин да. Азыр болсо бул чем буга караганда арзаныраак, бирок одноразовый да, улам алмаштырып турабыз. Бирок шүгүр мурдага караганда жакшыбыз, жылыш бар. Операция кымбат тургандыктан кыргыз элине Азыр эми канча акча сумма керек болуп атат? 3-чү этабыда 2 миллион деди да. 2 миллион акча керек болуп атат. 4 миллионго уже биринчи, экинчи этабын жасаттык. Ошо элдин жардамы, өзүм иштегеним, ошолор кошуп, Кудайга шүгүр, биринчи, экинчи этабын өткөрүп алдык. После операцияда акчалар кетти, аларды эсептеген жокмун. Только операциянын акчасын айтып атам да. Дары-дармегибиз да алар эсептелинген жок. Только операция төлөй турган акча, ошо элден жардам сурап атабыз да. Урматтуу мекендештер, Наргиз эжекебиз жалгыз бой эне, ошону барыңыздар түшүнөсүздөр. Колдон келишинче жардам берип, ошо 16 жылдан бери бул инибиз баспайт дагы, аман. Аты аман. 16 жылдан бери баспай ушундай төшөктө жатат. Азыр видео менен көрсөткөн менен биздин YouTube тармагы алып таштайт. Бир көргөзгөнгө невозможно. Ошону туура түшүнөсүздөр. Бир путу өтө эле ничке, бир путу жоон, анан жыныстык мүчөсү жок, мына ачыгын айткандачы. 16 жылдан бери ушунча апасы 16 жылдан бери карап, төшөктө карап келет. Сиздердин жардамыңыздар менен мына 4 миллион чогулуп, 2 этап операциясы болду. Дагы бир чоң бир сооп алдына кылат элеңиздер. Ушуну максималдуу түрдө группалар менен бөлүшүп, 100 сом болобу, 10 сом болобу, 1 сом болобу которуп жардам берсеңиздер, бул Аллахтан кайтат. Аман инибиз ошо элдин балдарындай эле, элдин катарына буюрса сиздердин жардамыңыздар менен басуу алдында турат, буюрса 3-чү операцияда капа болбоңуз, 3-чү операциясы болот. Жыныстык мүчөсү да коюлат экен. Ошондон жакшы дуаларыңыздарды берип, Наргиз эжекебизге жакшы комментарийлер жазып, ушуну колдон келишинче группа контакттар менен бөлүшүп, ошо 2 миллион дагы биздин мекендештерибизди чогултуп берип, бир кыргыз мекендештерибизди колдойлу. Москва шаарында деги 3 жыл болду да сиздин жүргөнүңүзгө? 3 жыл болду. 3 жылдан бери Москва шаарында иштейм. Валберсте иштейм. Андан тышкары кошумча авиабилет сатам. Алтын батек деген ошо Виада деген фирмада, ал жакта да иштейм. Ошо. Канча балаңыз бар вообще? 2 балам бар. 2 балаңыз Аман, анда кичинеси бар. Алихан 14 жашта Алихан, Аман 16-да. Демек 12, 11 жашка чейин Кыргызстанда өстүңүздөр, Ооба.
Кыргызстанда болдум, Турцияда болдум. Турциядагы операция кымбат болгондуктан Москва менен сүйлөшүп, ушун үчүн бул жактабыз да. Эми сиздин Сбербанкыңызды коебуз да. Не деп чыгат? Тинькофф коебузбу? Сбербанкты блоктоп койдум. Неге дегенде азыр перевод көп келип атпайбы, ошого карата. Эми азыр ушундай. Ушунда блоктоп койсо кандай болот? Тинькофф блоктойт да. Сбербанк блоктоп коюп атат. Анткени меникин эмес, башка лишний адамга акча которсоң блоктоп коюп атат. Номериңизди бир сыра айтып анан ким деп чыгат, ошону айтып койсоңуз. Урматтуу мекендештер, биз эч кандай акчасына Учкунбек каналы аралашпайт. Өзүнүн түз берген карталарын, номерлерин биз экранга коебуз, ишеничтүү. Сиздердин түз жардам бергениңиздер өзүнө келип түшөт. Мына өзү бир карталарын, ат фамилияларын айта койсо. 8966 329 87 25. Наргиза Жолдошова. Болотбековна деп чыгат. Кээ бирине Наргиза Ж, кээ бирине Болотбековна, ар кимде аркылуу чыгат, бирок Наргиза Болотбековна Ж. Урматтуу мекендештер, Тинькоффко которосуздар, Сбербанк эмес, Тинькофф болот экен. А Мбанк жокпу? Мбанк бар. Мбанктан айта кетсеңиз, Мбанктан балким биздин Кыргызстанда мекендештер которушат. 966 705 28 49 26 Мбанк. Наргиза Б деп чыгат анда. Наргиза Б деп чыгат да. Урматтуу мекендештер, мына Мбанкындагы, Тинькоффундагы биз эч кандай аралашпай өзүн коюп атабыз, өзү дагы айтып өттү жекебиз. Сиздин жардам бере турганыңыздар түз өзүнө келип түшөт. Максималдуу түрдө группа контакттары менен бөлүшүп коюңуздар. Аман, айта турган элге кайрыла турган сөзүң барбы? Ассаламу алейкум, байкелер желер. Баарыңыздарга биринчи, экинчи этапта операциям өткөчүнө баарыңыздарга чоң рахмат. Ушуга чейин көптөн бери жардам берип атканыңыздарга Алла ыраазы болсун. Буюрса жакшы болуп кетесиң иним. Кыргыз эли бар, ар дайым сени колдоп, мына 2 операцияңды да колдоду. Буюрса 3-чү операцияда да кайдыгер карабаган биздин кайрымдуу кыргыз эли көп. Негизи кайдыгер карабай жардам берет колунун келишинче. Урматтуу мекендештер, максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар. Наргиз эжекебиз дагы сиздерге мына ыраазычылык билдирип өтүп атат. Буга чейин 2 операциясында жардамыңыздарды аябадыңыздар. Буюрса мына 3-чү этап менен буюрса аман жакшы болуп, биздей элдин балдарындай эле буюрса зара кылып калат, көчөгө басып калат, капа болбоңуз. Урматтуу мекендештер, ушуну максималдуу түрдө группа контакттарын бөлүшүп, Наргиз эжекебизге жакшы комментарийлер жазып, лайктан баса кетиңиздер. Сиздер канчалык лайк басып комментарий жазбаңыздар, дуа кылыңыздар, ушу сөзсүз эң биринчи очередь дуа кылып жакшы сөз жазыңыздар. Максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр, колдон келишинче 10 сом болобу, 100 сом болобу, 50 сом болобу которуп, көп түрсө көл болот, тамчыдан көл куралат демекчи. Аман